Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Menin surom tömönküдөй. Markumdun mürzösüne mömölü köçöt oturguzup, anın mömösün jegenge bolobу дейт. Негизги markumdun kabırstandın içine darактарды ekse bolot öz негизи. Бирок markum mürzөнүн üstüne же ошого жакын болгон жерге экпестик керек. Mömölü darакты экпеген жакшы. Ал негизи ал жакта эгер mömölü дарак болсо да mömөсүн жесе болот ал. Негизи ал харам болуп же макруh болуп калбайт ал mömөсү. Бирок ал жерде ошол кийинги коюлуп жаткан майытка мышайт бериши мүмкүн. Аны кийинги жер ошол кабырстанды кийин казып жаткандарга ал чоң дарак болуп келип өсүп кетсе ал жакта ошондой жерди ээлеп калышы мүмкүн. Жана башка бир ага ошол жаткан адамды кыйнашы мүмкүн өсүп тамырлары, ошондуктан ал жакта ошонун башына экпей эле башка бош жерлерде эгер өскөн болсо жесе болот. Эгер ошол жерде өсүп калып жеген болсо ал харам болбойт mömөсү. Бул негизи бул жерде ошол mömөсүн жесе болобу деген суроо экен. Mömөсүн жесе болот. Бирок ал жака экпеген жакшы. Баягы чоң болбой турган көбүнчө кээ бир жерлерде арча эгип коет, негизи арча эксе болот. Же болбосо ал мүрзөнүн башына эмес, баягы жолдоруна ошондой эксе болот. Же болбосо ошол мүрзөнүн үстүнө, кабырдын үстүнө гүл эгип койсо болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы ошол Медина кабырстандарын өтүп жатканда да ошол бир кичинекей чубукту сындырып ошол жерге сайган. Себеби ал жакта ошо тасбих айтып турганча ага кабыр азабы көтөрүлүп турат деген. Эгер ошондой мааниде негизи бизде ошондой адат болуп калган, көбүрөөк ошол көчөт эгип, бирок көчөттү ошол жака кабырдын жанын экпеген жакшы, башка жерге эксе жакшы болот. Колумду терең кылып кесип алганмын, жара болуп каны катып калды дейт. Жуусам толук кетпей жатат, дарат өтөбү дейт. Негизи ошол чоң жаракат болуп калган болсо, жаракаттын ичине суу жеткизбейт. Эгер катып калган болсо, бирок баягы терине эгер өтүп кеткен болсо, айланасында кан катып калган болсо, аны кетириш керек. Ошол катып калган кандарды кетириш керек, себеби суу өтпөй калса, дарат өтпөй калат. Эненин ичинде 4 айлык бала жүрөгү токтоп, эненин ичинде болгон убакытта чарчап калганда ага сөзсүз түрдө ат коюлуш керекпи дейт. Же ат коюлбайт ага. Эгер 4 айлык болуп ичинде ал чарчап калган болсо, ага ат коюлбайт. Качан бала төрөлсө, үнү чыкса кийин ат коюлат шарият. Негизи да бир суроо бул жакта бар экен. Assalamu alaikum. Жүрөк ойгон тактап алчу оюм бар эле дейт. Ислам динибиз жандуу заттарды сүрөткө татууга тыюу салган эмеспи дейт. Эгер дененин бир бөлүгүн, колду, путту, мисалы жүрөктү бөлүгүн тарса же ылай менен жасаганга уруксат берилеби дептир. Бул жакта негизи ал тарса болот. Чөнкү жүрөктү, колду, путту өзүнчө кылып тарса болот. Шариятта жайыз. Апам тирүү кезинде бир эжеге карыз эле дейт. Эми ал эже кече жакында каза болуп калды. Апамдын алган карзын ойлоп жаман болуп атам. Балдарына берип койсом болобу дейт. Балдарына берип койсо болот. Негизи ошол ал өлгөнгө чейин бериш керек эле, бирок аны балдарына ошол карзды төлөп койсо болот. Өлгөн адамдын балдары эгер бирөөдөн атасы карз алып кеткен болсо, негизи ошол өлгөн адамдын мурасыдан берилиш керек өз негизи. Карз. Ушул өлгөн адамдын акчасы калган болсо, анын баягы байлыгы калган болсо, ошол эженин. Ошол байлыгыдан негизи балдарына таратылуудан мурда ошол карздарын берилиш керек негизи. Кимден карз алып кеткен болсо, ошол карздар таратылат шариятта өз негизи. Эгер андай акчасы жок боло турган болсо, эч ким төлөбөсө, ал кыяматка калат негизи. Ал кишкен ошол карз берген адам кыяматта кечилип кетет. Болбосо ушул учурда анын балдары да төлөп, аны разы кылып коюшу мүмкүн. Ошол карз алган болсо, балдар төлөп, аны разы кылып кое турган болсо, мен бул карзымдан кечтим дейт, ошол менен кутулат иншалла.